Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resuline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve tabi'in. En birinci Kuday Ta'alaga maqtoolordu aytıp, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga duay salamdарды aytkandan keyin, urmattуу момун musulmandar, sizlerdi tutup atkan oroza ayыңızдар менен, орозоңуздар менен чын дилден, чын жүрөктөн куттуктайм. Рамазан айы мээримден, Кудай Тааланын кечириминен, Кудай Тааланын бүт жакшылыктарына жете турган, ичинде көптөгөн хикматтар, сырлар бекитилген, Кудай Таала тарабынан бизге берилген бир чоң бир белек, ушундай бир чоң бир белекти жакшы өткөргөндө Кудай Таала ушул айда Кудай Тааланын мээримине, Кудай Тааланын кечиримине, Кудай Тааланын рахматына, Кудай Тааланын чексиз бир жакшылыктарына баарыбыздын жетишип, Аллах Тааланын алдында туткан орозолорубуздун кабыл болушун Кудай Тааладан тилейбиз. Тез там жоопкерчилиги чектелген коому $3500 баштап 40 күндө үй куруп берет. Жылуу, коопсуз, арзан, сиз күткөндөй жана ойдогудай болот. Дареги Бакаев көчөсү 44, Гагарин көчөсү менен кесилишет. Байланыш телефону 0709 38 74 74. Баса, бүгүн кеч мен Ооза чарга конокко чакырам. Ой, мениби? Албетте сизди. Чоң рахмат, бирок кайда барабыз? Миндаль тойканасы. Ооза чарга буйртмаларды кабыл алабыз. Үйлөнүү той, кыз узатуу, жентек той, юбилей жана башка тойлорду 150 кишиге чейин жогорку деңгээлде өткөрүп беребиз. Чынында тамактар абдан даамдуу экен. Ооба, арзан жана даамдуу. Дареги Карпинка көчөсү 192, Жибек жолу менен кесилишет. Телефон номери 0706 88 91 99. Рамазан өтө бир улуу ай. Момун мусулмандар үчүн 5 парздын бириси, момун мусулмандар эңсеп күткөн, момун мусулмандар бир үмүт тилек менен күткөн чоң бир мезгил, чоң бир ай. Пайгамбарыбыз биз ар бир жашообузда пайгамбарыбыздан үлгү алгандай, өрнөк алгандай эле пайгамбарыбыздын жашоосун карап көрсөк, пайгамбарыбыздын андан кийинки муундагы жашоолорду, андан кийинки пайгамбарыбыздан кийинки улуу адамдардын жашоосун карап көрсөк, Рамазан айына, ороза айына өтө көңүл бурганын көрөбүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушунчалык улуу адам болгон. Адамзаттын мырзасы болгон. Ушунчалык улуу адам болгон. Куранда айтылгандай, өткөн күнөөлөрү, келечек күнөөлөрү бүт кечирилген. Башкача айтканда, ар бир кадамы, ар бир басканы, жүргөнү, турганы, ою, пикири, айткан сөзү, кыймыл аракети бар Кудай Тааланын көзөмөлүндө болгон улуу пайгамбар болгон. Пайгамбарыбыз кичинекейинде жетим калган, тоголок жетим болуп, ата-энеден ажырап, анан эрезеге жеткенге чейин, дегеле өмүрүнүн аягына чейин Кудай Тааланын көзөмөлүндө өткөнүн көрөбүз жашоосу. Пайгамбарыбыздын өзүнүн эскерүүсүндө кичинекей убакытта, кичинекей мезгилимде балалык кылып арабтардын бир тоюна баргым келди дейт. Арабтардын ошол убакытта пайгамбар боло элек убакытта жашоосу укмуш бузулган жашоо болгон дейт. Арабтардын тойлору бир аял эркек жылаңач бийлөө менен, аял эркек кошулуп арак ичип, шарап ичип, ошондой бир бузукулук менен өткөн той экен, той болгон экен. Пайгамбарыбыз балалык кылып ошол жерге кичинекейимде көрүп барып көргүм келди дейт. Жолдо баратып эле уктап калдым, көзүмдү ачсам той качан эле таркап кеткен дейт. Экинчи жолу баргым келди дейт. Дагы деле жолдо баратып уйкум жок болсо деле, чарчабасам деле уктап калдым, көзүмдү ачып ойгонсом качан эле той тарап кеткен дейт. Демек, Аллах Таала пайгамбарыбызды кичинекейинен баштап жаман ишке аралаштырбай, жамандыкка
жакындатпай, жаман чөйрөгө аралаштырбай тарбиялап өстүргөн. Анан 40 жашына пайгамбар болду. 40 жашына пайгамбар болгондон кийин Куранда айтылып атат, сенин өткөн күнөөлөрүң дагы жок, тазаланган, келечекте да сен ката кетирбейсиң, биздин жеке көзөмөлүбүздөсүң деген мааниде. Пайгамбарыбыз ошондой бир улуу адам болсо дагы Рамазанга келгенде жакшы жагына өзгөрчү экен. Сахабалар айтат, пайгамбарыбыз ушунчалык жоомарт, беришем болчу дейт. Эч качан жок деп айтчу эмес экен. Жанында жок болсо дагы баланчадан алып турсаң сураганыңды, же базардан барып алып турсаң, анан мен кийин берип койсом деп куру кол кайтарчу эмес экен. Пайгамбарыбыз жоомарт болчу дейт. Бирок Рамазан айы келгенде, биз азыр жашап өтүп аткан орозо айы келгенде, ал жамгыр жүктүү булуттарды айдап келген желге окшоп, керимсел желге окшоп берешем болот эле, жоомарт болот эле дейт. Өзгөрөт эле жакшы жагына дейт. Сахабалар ушундай пайгамбарыбыздын Рамазанга көп көңүл бурганын көрүп, пайгамбарыбыз 2 ай калганда эле Аллахума барик лана фи Ражаб ва Шаабан ва баллигна Рамазан деген дуаны көп кайталанчу экен. Маани маңызы, Аллахым ушул Ражаб, Шаабан айларын бизге куттуу, берекелүү кыла көр, аман эсен Рамазанга жеткире көр деп дуа кылып, Рамазанга орозо айына даярданчу дейт. Сахабалар пайгамбарыбыздын баарын артынан ээрчүчү дейт. Ошон үчүн төөнүн артынан жүргөн, уйдун артынан жүргөн, чөлдүн ичинде жашап жүргөн арабтар пайгамбарыбызды ээрчүү менен 15-20 жылдын ичинде дүйнөнү дөңгөрөткөн, дүйнө жүзүн көңүл бурдурган, кыяматка чейин момун мусулмандарга үлгү, өрнөк боло турган бир коомго, адамдарга айланышкан дейт. Мисалы, ошол сахабалар пайгамбарыбыз пайгамбар болгонго чейин көзүн ирмебей, бул кызым кыз төрөлүп калды деп кызын тирүүлөй көмүп салчу дейт. Бир күн мурун даярдап койгон кумга алып барып көмүп салчу дейт. Бирөөнүн сенин көз карашың жакпай калды деп кылыч сууруп чабыша кетчү дейт. Же бирөөнүн акысын жечү дейт. Же болбосо ар кандай жамандыкка оңой жүргөн, бузукулукта кошо оңой жашап жүргөн адамдар пайгамбарыбыз пайгамбар болуп келгенден кийин окмуш өзгөргөн дейт. Кээ бир адам сахабалар бутуна чынжыр байлап жүрчү дейт. Бутуна коңгуроо байлап жүрчү дейт. Эмнеге бутуңа коңгуроо байлап алдың десе, баскан сайын курт кумурсканы басып алып атам үстүнө. Бутумду көтөргөн сайын коңгуроо шыңгырап, курт кумурскалар качып кетсин, буту алдымда калбасын дегенчелик таква даражага жетишкен. Ошол сахабалар пайгамбарыбыздын ар бир кадамын, жашоосун, керек болсо кабагын, кашын, кирпигинин ирмелишин, жылмайышына чейин көңүл бурган адамдар пайгамбарыбыздын Рамазанга өзгөчө көңүл бурганын баамдашкан, байкашкан. Анан 6 ай калганда эле орозо айына даярданышчу экен. Орозо айына келгенде эң жакшы жашап өткөрүп, андан кийин кайра 5-6 ай Рамазандын таасири менен жашап өткөрүшчү дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан экен: эгер силер Рамазандын ичинде кандай хикматтар, сырлар, Кудай Тааланын мээрими, кечирими, жакшылыгы бекитилип жатканын билгениңерде, көргөнүңөрдө, аңдап түшүнгөнүңөрдө, жыл 12 ай, жыл бою эле Рамазан орозо айы болуп калса деп тилейт элеңер деген пайгамбарыбыздын хадисине бир амал кылышкан. Демек, ушул пайгамбарыбыз Рамазан айынын ушундай улуулугун, сулуулугун баяндаган, ичинде бир пенделер үчүн, момун мусулмандар үчүн пайда бар экенин баяндаган хадистердин бирисинде дагы айтат. Жашы Рамазан айына жетип, орозо айына жашы жетип, Рамазан орозо айын көрүп, ошол орозо айында орозо тутпаган момун мусулман, же болбосо орозо тутуп, орозонун ичиндеги жакшылыктарынан, Кудай Тааланын мээриминен, Кудай Тааланын рахматынан, Кудай Тааланын кечириминен, жакшылыктарынан пайдалана албай калган адам
рагиманфугун мурду жерге сүртүсүн, иши оңолбосун, кантейин эми ошондой Кудай Таала шанс мүмкүнчүлүк берип атса, ошону пайдалана албай калган, Кудай Тааланын кечиримине жете албай калган момун мусулманды мен кантейин эми иши оңолбосо оңолбосун да деген мааниде айткан хадиси дагы Рамазандын кандай улуу экенин, Рамазандын ичинде Кудай Тааладан кечирим тилеп, өткөн күнөөлөргө, кемчиликтерге, жамандыктарга өкүнүп Кудай Тааланын алдында тооба кылып кала турган ай экенин айтып турат. Албетте, Рамазан айы бир Курандын айы, жакшылыктын айы, кечиримдүүлүктүн айы, жардамдашуунун айы, кайрымдуулуктун айы, дуа тилектин айы, деги эле бүт жакшылыктардын айы болгондой эле Рамазан айы адамдын сырткы дүйнөсүн тазалагандай эле ички дүйнөсүн, жан дүйнөсүн адамдык сапаттарга туура келбей турган жамандыктардан жууп чайып тазалай турган ай. Кудай Тааланын алдында таптаза боло турган ай. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айтуусу боюнча Аллах Таала Рамазандын ар бир түнү 3 жолудан ушул 3 суроону кайталап сурайт экен. Биринчиси муктаждыгы болуп, моралдык, материалдык жактан муктаждыгы болуп, менден ошол муктаждыгын ушул Рамазандын түндөрүндө, күндөрүндө тиленип сураган адам барбы, пендем барбы? Мен ошол сураганын, тилегенин берейин деген суроону 3 жолу кайталайт экен. Экинчиси хал мин таибин фаатуб алейхи. Күнөө иш кылып, мага жакпай турган туура эмес иш кылып, ошол ишине өкүнүп, же болбосо мен жасагыла деген бир буйрукту аткарбай жүргөн, ошого өкүнүп, менин алдымда тооба кылып келген адам, пендем барбы? Мен тообасын кабыл кылайын дейт. Хал мин мустагфирин фаакфиру лаху. Истигфар кылган, күнөөсүн туура эмес жолдо ар кандай кемчилик кылып, ошого истигфар тилеген бир пендем барбы? Мен ошого бир кечиримимди берейин, тообасын кабыл кылайын, муктаждыгын кабыл кылайын, муктаждыгын сураганын, тилегенин берейин деп ар бир түнү Кудай Таала кайталайт экен. Демек, Рамазан ороза айы биз үчүн ушундай бир чоң мүмкүнчүлүк, Кудай Тааланын алдында истигфар тилеп, муктаждыктарыбызды тиленип суранып ала турган, материалдык, моралдык, бул дүйнөдөгү акыретке байланышкан, үй бүлөгө байланышкан, ата-энебизге байланышкан, турмуш тиричилигибизге байланышкан, жашообузга байланышкан, ар кандай жумушубузга байланышкан, тиричиликибизге байланышкан бардык муктаждыктарды Кудай Тааланын алдында тиленип суранып ала турган, анан пенде болгондон кийин ар бир адамда кемчилик кетет. Ошол кемчиликтин баарын моюнга алып, Кудай Тааланын алдында тазаланып ала турган берекелүү, куттуу ай. Кудай Тааланын алдында тооба кылуу. Кудай Тааланы бир пенде, бир момун мусулман кемчилик кетирип, кайра Кудай Тааланын алдында тооба кылып, кемчилигин мойнуна алып келсе, Кудай Таала ушунчалык сүйүнөт. Пайгамбарыбыз муну бир салыштырып, элестүү айткан хадиси бар. Хадистин мааниси. Пайгамбарыбыздын улуулугу, сулуулугу ушунда, ар бир айткан сөзү, хадиси, адиси, осуяты бизге илимдин туу чокусуна жеткен, илимдүү, билимдүү адам дагы түшүнө бере ала турган, жөнөкөй өзүнүн тиричилиги менен жүргөн карапайым адам дагы түшүнө бере ала тургандай жеткиликтүү болушу, баарына түшүнүктүү болушу. Пайгамбарыбыз эң оор философиялык сөздөрдү айткан эмес. Бир карасаң эң илимдүү адам дагы түшүнө бергидей, экинчи жагынан карасаң жөнөкөй адам дагы түшүнө бергидей жеткиликтүү осуяттарды айткан. Азыркы тообага байланыштуу айтып атпайбызбы? Кудай бир пенде туура эмес жолдо жүрүп, кайра бир Кудай Тааланын алдында кечирим сурап, тооба кыла турган болсо, Кудай Тааланы ушунчалык сүйүнтөт дейт. Пайгамбарыбыз бир хадисинде ушундай бир салыштырып, элестүү жеткирип айтканда бизге, хадистин мааниси, бир адам чөлгө жолго чыкты дейт. Чөлгө жолго чыкты. Ал убакыттарда азыркыдай илим техника өнүккөн эмес, чөлдү бир чөлдү кесип өтүш үчүн төө менен кесип өтүшчүкөн. Төөнүн үстүндө баары жүгү жүктөлгөн.
иче турган ошол аптаптуу чөлдө иче турган суусу, жей турган тамак ашы, азыгы, түлүгү, ар кандай жырткычтан коргоно турган курал жарагы, чөлдүн өзгөчөлүгү күндүзү ысык болуп, кечинде суук болот. Ошол суукта жамынып жатчу кементайы, чепкени баары төөсүнүн үстүндө жүктөлгөн дейт. Ал жолоочу дейт, чөлдү кесип өтүп бараткан жолоочу пайгамбарыбыздын айтуусу боюнча, хадистин мааниси, ысык, аптаптуу ысыктын алдында баратып талыкшып уйкусу келет дейт. Үргүлөө булам уктап баратып, анан кой, кыйналбай ушул жерден кичине бир аз уктап алайын деп жерге түшүп, төөсүнөн түшүп, төөсүнүн буйласын кармап, ташка бир ташка башын жөлөп уктап кетип, көзүн ачса эле дейт, төөсү жок дейт. Ээн талаада, эрме чөлдө дейт, чөлдүн ортосунда төөсүн жоготуп алуу деген өлүм менен бетме бет келүү дегенди түшүндүрөт дейт. Себеби төөнүн үстүндө бүт баары бар эле дейт. Суусу, азык түлүгү бар дейт. Байкуш жолоочу дейт, окшош кум дөөлөрдүн улам биринин үстүнө чыгып, улам аркы жагын карап, улам берки жагын карап, ары чуркап, бери чуркап, таптакыр баса албай калганга чейин төөсүн издеди дейт. Акыры таппай үмүтү үзүлүп, эме өлсөм да ушул жерде өлөйүн деп баякы башын жөлөгөн ташка келип, кайра ачкалыктан, суусагандыктан, чарчагандыктан эси ооп, кайра эсине келип, эсине келип атып, анан бир убакта көзүн ачса эле дейт, төөсү жанында турат дейт. Ушунчалык сүйүнөт дейт ал адам, ушунчалык төөсү менен кошо куралы жарагы, суусу, азыгы, түлүгү, кементайы баары келди дейт. Ушунчалык сүйүнөт дейт. Бир пенде дейт, кемчилик кетирип, күнөө иш кылып, кайра Кудай Тааланын алдында тооба кылып келсе, ошол чөлдө төөсүн жоготуп, кайра төөсүн таап алган адам кандай сүйүнсө дейт. Андан дагы чоң бир сүйүнүч менен Кудай Таала, Аллах Таала кемчилик кылып, күнөө иш кылып, кайра өзүнүн алдына келип тооба кылып аткан, кечирим сурап аткан кулунун тообасын ушундай сүйүнүч менен кабыл алат дейт. Демек, Рамазан айы, ороза айы ушундай бир Кудай Тааланы сүйүнтө турган, тооба кыла турган, ички дүйнөбүздү, жан дүйнөбүздү тазалай турган, жамандыктардан тазалай турган, кемчиликтерден тазалана турган, күнөөлөрдөн тазалана турган улуу ай. Момун мусулмандар үчүн Кудай Тааладан берилген бир белек, чоң бир шанс, мүмкүнчүлүк. Анан ар бир нерсе бир шарты менен болгондой эле тооба кылуунун дагы бир шарты албетте болот. Эң биринчи эле шарты тооба кылуунун. Тооба Кудай Тааланын ыраазычылыгы үчүн, бир гана Кудай Тааланын, Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн болуш керек, чын ыхластан болуш керек. Тескерисинче, бир пенденин кызыкчылыгы үчүн, же бир атак даңкка жетүү үчүн, же бир элдин мактоосуна жетүү үчүн, же бир башкалардын көңүл чордонунда болоюн, көңүл бурдурайын деп реклама үчүн, же бир атак даңк үчүн, эл көрсүн үчүн, рия үчүн кылынган тообалар элдин көзүндө эле кылып, аркы жан дүйнөсүндө кылынбай калган тооба ал кабыл болбой турган тооба дейт. Же бир жетекчисинин үчүн, же бир айыл эмне дейт, кой мен ушундан тооба кылдым деп айтып коюп, ооз учунда тооба деп, бирок баякы эле иштерди кылып жүрө берсе, ал тооба эмес дейт. Демек, эң биринчи ажырагыс шарты тообанын Кудай Тааланын ыраазылыгы үчүн чын дилден, чын ыхластан болуш керек. Экинчиси, сөзсүз шариатка, сүннөткө, ислам динине ылайыктуу болуш керек. Башкача айтканда, мен ушундай бир чоң бир күнөө кылдым, ушуну жууп чайыш үчүн өзүмдү өзүм өлтүрүшүм керек деген шариатка мисалы да ошол сыяктуу тооба болбойт. Сүннөткө ылайыктуу болуш керек. Үчүнчүсү, тооба кылган иштен үзүлүп чыгуу керек. Мисалы, адам уурлук кылып жүргөн болсо, уурлугунан Кудай Тааланын алдында, Аллахым, мен ушул сен эң жаман көргөн уурлугуңду, жалган айтканды, бузукулук ишти
кылдым, пендечилик кылдым, эми мен сенин алдыңда тооба кылып атам деп келген адам ошол уурулуктан, жамандыктан, бузукулуктан үзүлүп чыгыш керек дейт. Аны экинчи кайталабаш керек дейт. Же болбосо намаз окубай жүргөн адам тооба кылса, Аллахым, сенин буйругуңду аткара албай жүрдүм, ар кандай себеп менен, жалкоолук менен, аны менен, муну менен аткара албай жүрдүм, эми тооба кылдым. Болду, Аллахым, мындан ары мен намазымды таштабайм деген адам эч качан намазын таштабаш керек. Ошондо гана чыныгы тооба болуп эсептелет. Төртүнчүсү өкүнүү болуш керек. Кылган ишине, жамандыгына, күнөөсүнө бир чын дилден ички дүйнөнү сыздаткан, боздоткон бир өкүнүү болуш керек. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтат да, аннадаму таубатун деп. Чын дилден өкүнүү, кылган жамандык ишке өкүнүү, бул тооба болуп, чыныгы тооба болуп эсептелет деп. Андан кийинки тообанын шарты өз убактысында болуш керек. Кечигип калбаш керек, башкача айтканда. Эки учурдан кечикпеш керек. Биринчиси адам өлүм төшөгүнө келип, жаны тамагына келип каргара тартып, же болбосо тамагы кыркырап калган убакытта өткөн өмүрү, анан бара турган жери секунданын бир долясында, бир үлүшүндө кинофильм көз алдына тартылгандай тартылып өтөт экен. Кудай Таала ошондой тарттырып коет экен. Баары өткөн өмүрүндөгү жамандыктар, кылган күнөөлөрү, иши, ошонун эми акыбети эмне болот, арты эмне болот, баары көрүнөт экен. Анан ошол жерде коркконунан Аллахым, тооба кылдым, сага ушундай жамандыгымдан, күнөө ишимден, жамандыктан тооба кылдым деп айтып жиберет дейт, бирок кеч болуп калат дейт. Демек, өлүм төшөгүнө келе электе, кеч болуп кала электе жамандыктарды жыйыштырып, жамандыктан алыстап, жакшылыкка өтүп тооба кылыш керек. Экинчиси, күн чыгыштан эмес, батыштан чыгып калган убакытта, кыямат кайым башталганда, бардык ошол кыямат кайымдын коркунучу менен бүткүл мусулман болбогон, Кудай Тааланын барлыгына, бирлигине ишенбеген, же ишенсе туура эмес жолдо, бузукулук жолдо жүргөн адамдын баары, молдокелердин айтканы туура турбайбы, Мухаммед пайгамбарыбыздын айтканы туура турбайбы деп ошол жерден баары өкүнүп, тооба кылып жиберет дейт. Бирок кеч болуп калат дейт. Демек, урматтуу момун мусулмандар, Рамазан айы ушундай бир улуу ай, ичинде кадыр түн бекитилген. Ошол кадыр түндү ибадат менен өткөрсө, бир өмүр бою 83 жылдык өмүрдү, 1000 айлык өмүрдү ибадат менен кылып өткөргөндөйгө тең эле турган бир түн болгон. Ичинде Кудай Тааланын сырлары, хикматы, мээрими, кечирими, тообаны кабыл алуусу, истигфары, жакшылыктары бекитилген ушул ай дагы бир жолу куттуу, берекелүү болсун. Ушул айды баарыбызга, ар бирибизге жөн эле өткөрүп жибербей, орозо менен, орозонун дагы жакшы шарттары менен өткөрүп, ушул айда сырткы дүйнөбүз, дене боюбуз тазалангандай, ички дүйнөбүз дагы тазаланып, Кудай Тааланын мээримине жетип, Кудай Тааланын рахматына жетип, Кудай Тааланын кечиримине жетип, жамандыктардан кутулуп, жамандыктардан тооба кылып, Кудай Тааланын алдында таза болушубузду Кудай Таала ар бирибизге насип кылсын. Амин. Алхамдулиллахи роббил аламин. Тез там жоопкерчилиги чектелген коому $3500 баштап 40 күндө үй куруп берет. Жылуу, коопсуз, арзан, сиз күткөндөй жана ойдогудай болот. Дареги Бакаев көчөсү 44, Гагарин көчөсү менен кесилишет. Байланыш телефону 0709 38 74 74. Баса, бүгүн кеч мен тоз ачарга конокко чакырам. Ой, мениби? Албетте сизди. Чоң рахмат, бирок кайда барабыз? Миндаль тойканасы. Оз ачарга буйртмаларды кабыл алабыз. Үйлөнүү той, кыз узатуу, жентек той, юбилей жана башка тойлорду 150 кишиге чейин жогорку деңгээлде өткөрүп беребиз. Чынында тамактар абдан даамдуу экен. Ооба,
Арзан жана даамдуу. Дарегим, Карпинка көчөсү 192, Жибек жолу менен кесилишет. Телефон номерим 0706 88 91 99.